Şimdilik tüpüğü yok aydalar, canına canlanğın paylanğan, altın aydır çok oldu, hizmetin azızgandın yalgızda, kallan kılgan butarın, taş tapı tay butarın, ülbüğün yerden kavuşkan. Саламатсыңар урматтуу агайым туугандар. Эми мынакей 2024-жылда аяктап калды. Бул жыл биз үчүн абдан жакшы жылдардан болду деп айтсак болот. Себеби быйылкы жыл башталганда эле аймактык реформа менен башталды. Биз мурунку Теплоключик айыл өкмөтү, Кереге Таш айыл өкмөтү жана Эң Илчек айыл өкмөтү, бир айыл өкмөт болдук. Азыркы күндө Кыдыраке айыл аймагы болуп иштеп келдик. Биринчи 4-5 ай аябай оор айлардан болду. Себеп бул аймактык реформа жүргүзгөн бул оңой нерсе эмес экен. Иш кагаздардын баары көбөйүп, элдер көбөйүп, элдердин көйгөйү көбөйүп, 4-5 ай аябай чоң жумуштар болду. Бирок азыркы күндө мен толук кандуу айтсам болот, бизге аймактык реформа туура жагынан ишке ашты деп эсептейм. Мынакей өзүңүздөр билгендей, Кыргызстан боюнча эмне деген жумуштар жүрүп атат. Мынакей Садыр Ноожоевичтин тапшырмасы менен башында турган ошо президентибиздин иштери, тапшырмалардын негизинде Кыргызстаныбызда көп өнүгүү иштер болуп атат. Бул айта кетсек, соц объектилер салынып атат, жолдор салынып атат, курорттор салынып атат, инвесторлор тартылып келип атат, лыжный базалар, туристтик зоналар жана башка көп жакшы иштер жасалып атат. Ошонун катарында биздин да айыл аймагыбыз артта калган жок. Бизде да быйылкы жылы жакшы көп инвестиция тартылды. Бул инвестициянын тышкы жана ички көлөмү 2 миллиардтан ашык болду. 100га жакын жумушчу орун түзүлдү. Андан тышкары биздин аймагыбызда 33 объект ачылды. Бун айта кетсек, эң көп ачылган объекттер бул Теплоключинка айылында болду. Ошондой эле 15 ачылыш Теплоключинка айылында болду. Бул Ак Суу району борбору болгондон кийин население элдин саны дагы 14.500 киши болуп атат азыркы күндө. Райондук борбор биринчилерден өнүгүш керек. Ошондуктан көбүрөөк инвестициялар, көбүрөөк объектилер ушу Теплоключинкада ачылды. Эми ар бир айылда айта кетсек, мисал кылып кетсек, бизде алыскы айылыбыз Эң Илчек, мурунку Эң Илчек айыл өкмөтү. Аякта эле 3 чоң объект ачылды. Анын ичинде мынакей маданий спорт ордосу, андан тышкары айылдын инфраструктурасы жасалды. Бул түнкү жарыктандыруу кошулду, заборлор жасалды. Андан тышкары ушу Эң Илчек айылыбызда мектебибиз күйүп кеткен, мектепти бөлөк имаратка көчүрүп, ага да көп ремонт иштерин жасадык. Оңдоп, сырдап дегендей жана отоплениясын жасап, ошондой иштер жасалды. Андан тышкары Эң Илчек айылына дагы Арис аркылуу бала бакчаны ишке бердик. Бери келсек, Пионер айылында бизден
чоң көйгөйдүн бири бул таза суу маселеси чечилди. Азыркы күндө республикалык бюджеттен ошо айылга таза суу кирди. 40% элдер азыр камсыз болду таза суу менен. Андан тышкары футбольный площадка салынды. Бул футбольный аянтчалар боюнча айта кетсек, жалпысынан бизге 5 футболдуу аянтча түштү. Бул Пионер айылына, Кайырмарык айылына, Жергез айылына, Кергеташ айылына, анан Теплоключка айылына түштү. Эң көп объекти ушу Жергез Новоконстантиновка айылына түштү. Аяка бир футбольный площадка, бир ФАП, Кужургана, андан тышкары ушу чоң мектеп дагы, Элебесов атындагы мектеп 150 орундук республикалык бюджеттен ошо Жергез айылында ачылды. Ошондой эле айта кетсек, ушу Саргамыш айылынын түнкү жарыктандыруу иштери жасалды. Мектебине ремонт иштери, отоплениясы жасалды. Кергеташ айылына ошондой эле футболдук площадка түштү. Андан тышкары ушул Кергеташ айылында да бала бакча жетишсиз эмес, көп балдар ушу Теплоключкага келчү. 100 орундук ушу Асман бала бакчаны дагы быйыл күнү ишке бердик. Азыркы күндө толук кандуу иштеп келатат. Кайырмарык айылына бир футбольный площадка түштү. Эми Теплоключка айылына чоң жумуштар болду. Эң биринчисинен ошо бизге ушу кире беришине Манас ордосу толук кандуу ишке берилди. Canına canlanğın çaylanğan, altınlaydı çok oldu. Hizindeki azızgandın yalgızda, Allah kılgan muhtarın, taştap kutay muhtarın. Инфраструктура жагынан мына Кыдыраке борбордук көчөбүз толук кандуу брусчатка басылды, скамейкалар коюлду, түнкү жарыктандыруу иштери жасалды. Ошондой эле айта кетсек, Теплоключка айылында дагы ушу бала бакчалар жетишсиз болчу. Азыркы күндө 90 орундук Чыңгыз Айтматов атындагы конушуна Ишембеков Өмүрбектин атында бала бакча ачылды. Ошол эле Чыңгыз Айтматов конушунда туристтик багытында биздин туристтик маалымат борбору ачылды. Бул маалымат борбору Ысык Көл областы боюнча 6 жерде ачылды. Бирөөсү ошо биздин Теплоключка айылы болду. Ошондой эле Чыңгыз Айтматов конушуна футбольный площадка түштү, жана мечит түштү. Андан тышкары бизде ошо Арык мырза атындагы конушубуз бар. Ага дагы ошо Араб фонд аркылуу дагы бир катар объектилер ачылды. Анын ичинде швейный цех, пластик чыгарган терезе, мебель чыгарган цех, бир ФАП, анан мечит ачылды. Эми өнөр жайына токтой кетсек, өнөр жай жагынан дагы бизге Теплоключка айылына 2,5 киловаттык кичи ГЭС ачылды. Азыркы күндө иштеп атат ал ГЭС. Эми жалпысынан айта кетсек, бизде ушу айыл чарба жагынан да көп жумуштар жасалды. Бул азыркы күндө муниципалдык айыл чарба ишканасын ачканбыз. Ошол ишкана аркылуу дагы көп ирригация боюнча жумуштар жасалып, көп айылдарга көпүрөлөр салынды. Айыл чарба багытындагы жерлерге көпүрөлөр салынып, көчөлөрү засыпка болуп, жакшы чоң жумуштар жасалды. Ошо менен жалпысынан быйыл биздин Кыдыраке айыл аймагында 33кө жакын объект ишке берилди.
жалпы инвестициянын көлөмү 2 миллиарддан ашты. Мындай айтканда ушул ички жана тышкы инвестиция болот. Ошонун баары мына жакшы ийгиликтерди берди. Эми ушул объектилерге салым кошкон бул объектилер ар тарапта болуп атат. Биякта республикалык бюджет да бар, биздин жергиликтүү бюджет да бар, арис долбоору бар, араб фонддору бар, Күнтөр оператив компаниянын каржылоосу бар. Эми бул иштердин баарына салым кошкон биздин мына жогорку кеңештин депутаттары Акылбек Тогузбаевич Түмөнбаев, Жаныбек Султанович Кыдыкбаев ушу аябай көп салым кошушту. Биздин элибиздин атынан ушу биздин депутаттарыбызга ыраазычылык айтабыз. Андан тышкары биздин облустук жетекчибиз, биздин президентибиздин ыйгарым өкүлү Улан Ишеновичке, биздин Ак Суу райондук мамлекеттик администрациянын башчысы Мунарбек Жумабаевич абдан көп салым кошушту. Ошо менен биздин аймагыбыз, мындай айтсак, алдыңкы аймактардын бири болуп быйылкы жылды аяктады. Эми баарыңыздар келе жаткан жаңы жылыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктайм. Жаңы жыл жакшы жылдардан болсун. Кыргызстаныбызда асманыбыз ачык болсун, өнүгүүсү жолунда боло берели.